Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу көрөрмандар, угармандар. Алла таалам ар бир үй-бүлөгө тынчтык жана береке берген болсун. Бүгүнкү берүүбүздө сиздер менен адеп акылактын зарылчылыгы туурасында, ошондой эле жакшы адеп акылакты кантип алабыз, өзүбүздө болгон кемчиликтерден кантип арылабыз, ошол туурасында сөз кылмакчыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн хадистеринде, ошондой эле улуу Кур'ан-ы Керимде адеп акылак туурасында, жакшы мамиле туурасында көптөгөн аяттарда, хадистерде дагы келет. Бул аяттарды, бул хадисти Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз жашоосунда иш жүзүндө бизге көрсөтүп, үлгү болуп кеткен. Эгерде биз ошол Пайгамбарыбыздын айтканын кылып, кылганын кылып, Алла Тааланын буйруктарын аткарган болсок, ал биз үчүн бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы чоң ийгиликке жеткизе турган, бейишке киргизе турган амалдар болуп эсептелет. Эң биринчи урматтуу туугандар, биз ар дайым адеп акылактын зарылчылыгы, же болбосо адеп акылагыбызда оңдойлуу, адеп акылагыбызды жакшыраак кылайлык, өзүбүзгө, бала чакабызга, чөйрөбүзгө ушул жакшы нерсени үйрөтөйлү дегенде, ар дайым бизде ушул адамдарда ушундай суроо пайда болот. Эмнеге эле ушул адеп акылак деп айта бересиңер? Өзгөчө бүгүнкү күндө батыштын бизге келген маданиятын аралаштырып, же болбосо ушул бизге келген болгон маданият менен аралашып жашагысы келгендер бизге көбүнчө айтышат. Эмне үчүн бизге ушул маданиятты эле айта бересиңер? Ушул адеп акылакты деле айта бересиңер? Биз ошол адеп акылаксыз деле ушундай башка өнүккөн мамлекеттерге окшоп жакшы жашасак болот экен го. Уялбай деле бактылуу жашаса болот экен. Адамдардын арасындагы ушул үй-бүлөдөгү кебирки ушул адеп акылакка байланышкан жерлерде адам адепсиз деле, акылаксыз деле бактылуу жашаса, жакшы жашаса болот экен. Эмнеге эле ушул адеп акылакка көп көңүл буруп айта бересиңер деп айтылат, жана ушундай суроо туулат да. Ошондуктан биз бул нерсеге инсан өзү ошол адеп акылакты оңдош үчүн, өзүнүн кемчилигин, өзүнүн жүрүм турумуну оңдош үчүн эң биринчи биз билишибиз керек, эмне үчүн биз ошол нерсени оңдойбуз, эмне үчүн биз жакшы адеп акылабызды жакшы кылганга аракет кылабыз. Ушул суроого эң биринчи жооп алган болсок, өзүбүздө ошол нерсеге жооп болгон болсо, андан кийин биз ошол өзүбүздүн кемчилигибизди оңдоп, алдыга жылганга, оңолгонго оңой жана жеңил болот. Эң биринчи себеби биз эмне үчүн адеп акылабызды оңдойбуз? Эмне үчүн биз башкалар менен болгон мамилебизде ошол адеп акылабызды, мамилебизди жакшы болушун каалайбыз. Ошол нерсеге аракет кылабыз. Эмне үчүн? Эң биринчиси бул Алла Тааланын буйругу. Биздин жаратуучубуз, бизге акыл берген, ден соолук берген, өмүр берген, бала чаканы берген, бизге жакшылыктардын бардыгын берген улуу жаратуучубуз Алла Тааланын буйругу. Көптөгөн аяттарда келет, азыр аяттарга дагы токтолуп кетебиз. Биздин мамилебизде жакшы болойлук, тууган урук менен, коло кошуна менен, достор менен, жалпы коомчулук, айлана чөйрө, табият менен, ата-энебиз менен жакшы болуш үчүн, мамилебиз жакшы болуш үчүн көптөгөн буйруктары бар Алла Тааланын. Демек, эң биринчиси Алла Тааланын буйругун аткарат экенбиз. Экинчиси пайгамбарыбыздын буйругун аткарабыз. Бизге пайгамбарыбыз көптөгөн адеп акылак туурасында көптөгөн жерлерде айтып кеткен. Кошунаңа жакшы мамиле кылгын, ата-энеңе жакшы мамиле кылгын, жаныбарга жакшы мамиле кылгын, улууну урматта, кичүүнү сыйла деген көптөгөн хадистерде келет. Демек, экинчиси пайгамбарыбызды айтканын кылып, пайгамбарыбызга баш ийген болот экенбиз. Үчүнчүсү Алла Тааланын буйругун аткаргандан кийин, үчүнчү себеп биз ошол адеп акылабызды, мамилебизди оңдогонубуздун себеби биз эгерде жакшы болсок, оңолсок, мамилебиз жакшы болгон болсо, бизди Алла Таала жакшы көрөт экен. Биздин ошол мамилебиздин жакшылыгы, адеп акылабыздын жакшылыгы Алла Тааланын бизди жакшы көрүүсүнө себеп болот экен. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү ошол пайгамбарыбыздын бизди жакшы көрүшүнө, сүннөттөрүн аткарганга, кыямат күнүндө пайгамбарыбыздын шапаатына жетишке себеп болот экен. Андан кийинкиси бешинчи нерсе бул ошол көптөгөн адамдарды бейишке киргизе турган амалдардын бири бул инсандын адеп акылагынын жакшы болгондугу. Ошондуктан урматтуу туугандар, демек бизде 5 себеп бар экен. Эмне үчүн биз адеп акылакка өзгөчө көңүл бурабыз? Эмне үчүн биз адеп акылабызды оңдогонго аракет кылабыз десек, ошол 5 нерсе. Биринчиси
Алла Тааланын буйругуна баш ийүү, экинчиси пайгамбарыбызга баш ийүү, үчүнчүсү Алла Тааланын бизди жакшы көрүшүнө себеп болот, экинчиси пайгамбарыбыздын шапаатына жетишкенге себеп болот, бешинчиси бейишке киргизе турган эң улук амалдардын бири бул инсандын адеп аклагынын жакшы болуусу экен. Эми ар бирине токтолуп кетелик. Эң биринчиси Алла Тааланын буйругуна баш ийебиз дедик биз. Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Араф сүрөсүнүн 119-аятында: "Хузил афва ва'мур бил урфи ва a'rid анил жахилин." Кечиримдүү болгон жана ошол өзүңүн коомуңда кайсы жерде болсоң, ошолордун үрп адатына ылайыктуу, динге каршы келбеген, эл менен бир боло турган ишти кылгын, ошого буйругун. Ва a'rid анил жахилин, ошондой эле жахилдерден, илимсиздерден, адепсиздерден, уятсыздардан алыс болгон, аларга көңүл бурбагын, алар менен бирге болбогон, аларга карабагын деп айтып жатат. Демек, урматтуу бир туугандар, биринчиси кечиримдүү бол деп Алла Таала айтып жатат. Ушуга окшогон аяттар көп. Кечиримдүү бол, сабырдуу бол, кичпейил бол, текебер болбо деген. Ар бир ошол биздин адеп аклагыбыздын оңдогондугубуз, жакшы болгондугу, демек Алла Тааланын буйругуна баш ийгендик болуп эсептелет экен. Дагы бир башка аятта бүгүнкү күндө зарыл болгон нерселердин бири бул Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: Худжурат сүрөсүнүн 6-аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. О иман келтиргендер дейт. Эгерде силерге бир пасык адам келип, бир ишеничсиз, бир адилетсиз адам келип силерге бир кабар айткан болсо, дароо эле ошол кабарды, айткан нерсесине ишенип, ошол айткан сөзгө өкүм чыгарбагыла, ошол айткан сөздүн негизинде бир өкүмдү чыгарбагыла дейт. Балким фатабайяну, балким ошол сөздү аныктагыла, тактагыла дейт. Бүгүнкү күндөгү эң зарыл болгон нерселердин бири бул ушул сөз тармактарда, же болбосо адамдардын арасында өзгөчө телефон болгондон кийин WhatsApp'та, Instagram, Facebook ушул жактарда кээде жалган же болбосо туура эмес маалыматтар көп таркалат. Ар бир кайсы жамаатка дейбизби, кайсы бир адам дейбизби, кайсы бир коомго дейбизби, кайсы бир улутка дейбизби, тиешелүү болгон кээ бир маалыматтар чыгат. Ошондуктан бул жерде бизди бир жаңылыкты, бир кабарды уккан болсок, шашылбастан, балким ошол нерсени тактагыла деп айтып жатат. Бул дагы Алла Тааланын бизге берген буйругу, башка бирөөнү тактабастан туруп башка бирөөнү доомат кылып койбогула деген мааниде. Дагы бир башка аятта Алла Таала мындай дейт: Я бисмиллахир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде кайрылып, о иман келтиргендер дейт. Бир коом, бир адамдар, бир топ адамдар экинчи топту мыскылдабасын, кемсинтпесин. Эмнедир? Мисал үчүн мисал берип кетелик. Бүгүнкү күндө өзгөчө жанагы интернеттеги нерселерге, сөздөргө карасак, автобуска же болбосо маршруткага жолдо баратканда же болбосо жанагы көлдө жуунуп жаткандарды көрүп, кээ биркилер ушундай деп жатпайбы? Бул оронгондор же сакалчандар деп бир коомго бир дооматтарды, бир сөздөр айтышат да. Оронгондордун бардыгы илимсиз булар, адепсиз, артта калгандар, андай мындай деп бир коом экинчи коомго доомат кылат. Же болбосо экинчи коом биринчи коомду кайсы бир ылайыксыз, уятсыз дооматтарды, сөздөрдү айтат. Анан балким дейт, аяттын осунда аса якуну хайран минхум дейт. Балким силер билбейсиңер дейт. Силер мыскылдап, кемсинтип жаткан адамдар балким силерге караганда жакшыраак болуп калышы мүмкүн дейт. Ошондой эле бул нерсе экинчи тарапка дагы айтылат. Кээде биз оромолчан дейбизби, жолукчан дейбизби, сакалчан дейбизби, намазкан дейбизби, өзүнө кээ бирки имандын белгиси болгон кээ бирки биздин мусулман бир туугандарыбыз экинчи тарапты шундай мыскылдап же болбосо кемсинтип коебуз. Булар шундай кемчилик, алардын намысына, абирине тие турган сөздөр айтып коебуз. Алар адам катары эмес, шундай депчи. Кээде биздин келбетибиз же болбосо кылган ишибизге караганда ошол кээ бирки кемчиликтүү адамдар бизге караганда жакшыраак болуп калышы
мүмкін. Ошондуктан бир коом экинчи коомду мыскылдабасын, кемсинтпесин, аларды жек көрүп, же болсо кандай бир айыптарына айтпасын. Балким алар силер ошол мыскылдап жаткан адамдар силерге караганда жакшыраак болуп калышы мүмкүн дейт. Ошондуктан урматтуу биртогондар, бул аятта дагы биздин башка адамдарды мыскылдабаганга чакырып, кемсинтпегенге чакырып жатат. Эгерде биз башка бирөөлөрдү кемсинтпей, башка бирөөлөрдү ушундай жер менен жексен кылбасак, демек биз Алла Тааланын буйругуна баш ийип жаткан болуп эсептелет экенбиз. Biz ikinci sebebini ayttık. Emni üçün adaya ahlaka көңүл бурабыз, emni üçün adaya ahlakты оңдогонго аракет кылабыз дегенде экинчи себебин айттык. Ал инсан адая ахлагын, жүрүм турумуну оңдогондун экинчи себеби бул биздин улуу башчыбыз пайгамбарыбызга баш ийгендик. Биз эмнеге дегенде пайгамбарыбыз бизге көптөгөн буйруктарды, насааттарын, осуяттарын айтып кеткен. Пайгамбар айтат: "Иттақиллаха хайсума кунта ва атби'ал саййи'атал хасаната тамхуха ва халиқин наса би хулуқин хасан." Сен кайсы жерде болбогун Алла Тааладан корккун. Бир жаман иш кылып, же болбосо бир кемчилик кылып койгон болсоң, ошонун артынан сен жакшы ишти кылгын, жакшы амалды кылгын, кемчилигиңи жууп тазалап кетсең дейт. Ва халиқин наса би хулуқин хасан. Бизге эң зарыл болгон жери жана адамдарга жакшы адеп ахлак менен мамиле кылгын. Жакшы адеп менен, ахлак менен, жакшы мамиле менен мамиле кылган башкаларга деп айтып жатат. Ошондуктан биздин экинчи айтылган себебибиз пайгамбарыбызга баш ийген болуп эсептелебиз. Бул жерде бир эле адамдарга эмес, биз жаратылышка, жаныбарларга, табиятка, ушулардын бардыгы ушул пайгамбарыбыздын айткан хадисине жана Алла Тааланын буйруктарына кирет. Биз жалпы коомчулукка, жалпы табиятка, айлана чөйрөбүзгө жакшы мамиледе болушубуз керек. Андан кийинкиси Алла Тааланы жакшы көрүүсүнө себеп болот дедик. Биз адеп аклагыбызды оңдосок, жакшы жүргөн болсок, жакшы мамиледе болгон болсок, ушул нерсе Алла Таала бизди жакшы көрүшүнө себеп болот дедик. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде дейт: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ахсину инналлаха юхиббул мухсинин." Бакара сүрөсүнүн 195 аятында. Силер жакшылык кылгыла, Алла Таала жакшылык кылгандарды жакшы көрөт. Эгерде кимде ким Алла Тааланын жакшы көрүүсүнө жетишем деген болсо, демек жакшылык кылсын дейт. Адамдарга, табиятка, жаныбарларга бул жерде ахсину, жакшылык кылгыла деп жалпы айтып жатат. Бардык нерсеге, мусулманга дагы, мусулман эмеске дагы, карыга, жашка, аял, эркек, эч кимсине карабастан баарына жакшылык кылгыла. Алла Таала жакшылык кылгандарды, ихсан кылгандарды жакшы көрөт дейт. Өзгөчө айтып кете турган нерсе, бул жерде жакшылык кылыш бир эле акча бергенди, тамак бергенди, жардам бергенди эмес. Жакшылык кылуу бардык жагынан. Жолдо баратканда бүгүнкү өзгөчө айта турган нерсе, жолдо баратканыбызда, машина менен баратканыбызда бири-бирибизге жол бергендик дагы бул жакшылык болуп эсептелет. Өзгөчө бүгүнкү күндө Бишкекте ушундай азыр тыгын болуп, кыйынчылык болуп жатат, жолдор жабылып. Эч ким баары бирибиз жолго чыкканыбызда жолго бир эле менин акым бар дебестен, биз ушул жол биздин атабыздан калган мурас эмес. Элдин бардыгынын акысы бар ошол жерде жолдо жүргөнгө. Башкаларга дагы мүмкүнчүлүк берип, мисалы үчүн светофордо турганыбызда оң жака, сол жака бурула турган адамга бир 2-3 секунд мүмкүнчүлүк берилет. Ошол 2-3 секунд мүмкүнчүлүктү бербестен биз кызыл жанып, сары жанып, кызыл жанып калганга чейин түз айдагандар жол бербестен айдай берет дагы, ортодо тургандар оңго солго кете албай калат. Биз эгерде Алла Тааланын жакшы көрүүсүнө ушундай ийгиликке жетебиз деген болсок, Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде айткандай, жакшылык кылгыла деп айткандай, бири-бирибизге жакшылык кылышыбыз керек. Ал жерде мен тааныйсызбы, тааныбайсызбы шарт эмес. Ошол жерде сизге окшогон бир адам келди. Бир аздан кийин сиз дагы ошол жерге барып турасыз. Сиз азыр башка бирөөгө жол берсеңиз, башка адам дагы сизге жол берет. Ошондуктан биз Алла Тааланын аятына амал кылган болсок, Алла Таала бизди жакшы көрүүсүнө себеп болот экен. Адеп аклагыбыздын жакшылыгы. Дагы бир башка аятта Алла Таала айтат: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлаха юхиббул мукситин." Чындыгында Алла Таала адилеттүүлөрдү жакшы көрөт дейт. Биз кайсы жерде башчы болбойлук, кайсы жерде бир базарда иштейбизби, бири-бирибиз менен мамиле кылганда, ата-эне, бир тууган, дос, базарда алды, сатты, каерде болбосун,
өкім чыгарганыбызда, мамиле кылганыбызда биз адилеттүүлүк кылайлык, зулумдук кылып койбойлук. Өзүбүзгө дагы, башка бирөөлөргө дагы. Эгерде биз адилеттүү болсок, кээде акыйкат биз үчүн жакпашы мүмкүн. Кээде ошол адилеттүүлүк кылсаң, сага жакшы көргөн мал мүлкүңө, сага жакшы көргөн өзүңүн напсиң, сага өзүң жакшы көргөн бир жер, мал, сөз, мактоо, адилеттүүлүк кылсаң, ошол нерсеге жетпей калышың мүмкүн. Бирок ошого карабастан, жок, мен адилеттүү болоюн, адамгерчилигимди сактайын, Алла Тааланын сүйүүсүнө, Алла Тааланын жакшы көрүүсүнө жетейин, чыныгы мен инсандык касиетими көрсөтөйүн деп адилеттүүлүк кылсак, анда биз Алла Тааланын жакшы көрүүсүнө жетет экенбиз. Пайгамбарыбыздын бул жерде бир окуяга дагы токтолуп кетелик. Пайгамбардын айласында көптөгөн пайгамбарыбыздын достору отурат эле дейт. Бир күн баардыгы пайгамбарыбыздын сөзүнө көңүл буруп, пайгамбарыбыздын осуятына, сөзүнө көңүл буруп отурушса, сурашыптыр. Пайгамбарга келиптир: "Я Расулалла, Алла Таалага эң сүйкүмдүү, Алла Таалага эң жакын адам, эң жакшы адам ким?" десе, пайгамбарыбыз айтыптыр: "Ахсанухум хулука." Ошол адамдардын ичинен кимиси эң Алла Таалага сүйүктүү болот, эң жакыны ким болот десе, пайгамбарыбыз айтыптыр: "Алардын адамдардын ичинен кимисинин адеп аклагы жакшы болгон болсо, ошол Алла Таалага сүйкүмдүү, Алла Таалага жакын болот" деп айткан экен. Сөзсүз түрдө бул жерде ыйман, жанагы парыз нерселер, эң биринчи кире турган нерселер, бирок ошолордун ичинен эң жакшысы адеп аклагы кимдики жакшы болгон болсо, ошол адам Алла Таалага жакын, Алла Таалага сүйкүмдүү болот экен. Ошондуктан биз адеп аклагыбызды оңдосок, бизди Алла Таала жакшы көрөт. Алла Таала бизди жакшы көрдү деген эмне? Алла Таала бизди жакшы көрсө, кыйынчылыктан, оору сыркоодон, бале апаттан, жаман өлүмдөн, карыздан, кыйынчылыктардан сактайт, коргойт. Бул дүйнөдө бактылуу жашайбыз. Жана ахиретте биз Алла Тааланын ыраазычылыгына жетип, бейишке киргенге, кабырда жатканыбызда, өзүбүз жалгыз калганда, ошол Алла Тааланын жакшы көргөнү бизге пайдасыны берет. Төртүнчү нерсе бизди пайгамбарыбыздын жакшы көрүүсүнө себеп болот дедик. Эгерде биз адеп аклагыбызды, жүрүм турумубузду, сөзүбүздү жакшы кылган болсок, бизди пайгамбарыбыз жакшы көрөт экен. Бул туурасында пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Инна мен ахаббикум илейя ва акрабукум минни majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa" дейт. Силердин ичиңерден эң мага сүйкүмдүүңөр, эң мага жакыныңар дейт. Кыямат күндө мага эң жакын боло турганыңар силердин ахасиникум ахлака дейт. Силердин ичиңерден кимиңердин адеп аклагы жакшы болгон болсо, ошол кыямат күнүндө мага жакын болот дейт. Ошол мени менен бирге болот. Ошол мага сүйкүмдүүрөөк, ошол мага жагымдуураак болот дейт. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, биз жүрүм турумду, адеп аклакты өзүбүздүн кылган мамилебизди оңдогон болсок, ошого карап пайгамбарыбызга жакыныраак жана сүйкүмдүүрөөк болот экенбиз. Ушул жерден бизде тандоо колубузда экендигин билсек болот. Кимде ким пайгамбарга жакын болушту каалаган болсо, кимде ким чынчылдарга, сахабаларга, намустуу адамдарга, уяттуу адамдарга, абийирдүү адамдарга, чынчылдарга жакын болушту каалаган болсо, алымдарга жакын болушту каалаган болсо, анда өзүнүн адеп аклагын оңдосун деген нерсе келип чыгат. Андан кийинки 5-чи себепти айттык биз, эмне үчүн адеп акылакка өзгөчө көңүл бурабыз дегенде, 5-чи нерсе инсандын бейишке кирүүсүнө себеп болгон негизги амалдардын бири бул ошол адамдын адеп аклагынын жакшы болуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күн суралыптыр: "Я Расулалла, о Алла Тааланын элчиси, инсанды, адамдарды ушул бейишке эң көп киргизе турган эмне?" десе, пайгамбарыбыз айтыптыр: "Эң биринчиси Алла Тааладан коркуу ва хуснул хулук." Адамдарды бейишке эң көп киргизе турган нерсе эмне десе, ал адамдардын Кудайдан корккондугу, андан кийин адеп акылактын жакшы болгондугу дептир. Бул жерде, ушул жерде биз көңүл буруп карап көрсөк болот, урматтуу бир туугандар. Биз акчабыз болгон болсо, күчүбүз болгон болсо, же болбосо авторитетибиз, мансабыбыз болгон болсо, кайсы бир бөлүктү, кайсы бир жамаатка, кайсы бир эсептелүү адамдарга жакшылык кылуубуз мүмкүн. Акчабыз болсун дейли, 1000 адам, 2000 адамга дейли, 1 жыл, 2 жыл жакшылык кыласың, 10 жыл жакшылык кыласың дейли. Бирок сенин адеп аклагың жакшы болгон болсочу, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл жашайсың дейли,
50 жылдың içinde қанша адамға жолығасың, қанша адам менен мамиле кыласың. Ошолордун бардыгына, жолуккан адамдардын бардыгына бирдей ар дайым акча бергенге мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк өтө аз. Кээ бир адам, аны да көп адамдар андай кылганга акчасы болгону менен бере албайт. Ар бир сени көргөн адамга акча бергенге мүмкүнчүлүк жок. Мен сага жакшылык кылайын, 1000 сом, 2000 сом, 100 доллар, 200 доллар деп көрүнгөн адамга акча бериш мүмкүн эмес. Бирок көрүнгөн адамга жакшылык кылып калсак болот экен. Көрүнгөн адамды биз ганимет билишибиз керек экен. Кайсы жерде мамиле кылбайлык, жолукпайлык, базарда, көчөдө кайда болбосун, чындыгында биз ар бир көргөн адамды бизге ушул адам мен үчүн ганимет. Ушул жерден мен сооп алып калайын, ушул жерге мен жакшылык кылып калайын, ушул жерде мен жакшы из калтырайын деген мааниде мамиле кылган болсок, биз көптөгөн ийгиликке жетишет экенбиз. Азыр караңыздар, мына пайгамбар айткандай, адамдарды эң көп бейишке киргизе турган бул адамдын таквалыгы жана адеп аклагынын жакшылыгы дейт. Элестетиң, 50 жылдын ичинде жолуккан адамдын бардыгына бирден жакшы из калтырып кеттиңиз. Жок дегенде жылмайып койдуңуз, жакшы сүйлөп койдуңуз, жакшы мамиле кылдыңыз, ордуңуздан туруп койдуңуз, кичпейил болдуңуз, жол бошоттуңуз, жол бердиңиз. Ушул колуңуздан келген жакшылыкты кылыңыз. Адеп акылактын эң жакшы тужоксун көрсөттүңүз. Элестетиң, үйүңүздөгү бала чакаңыз, үй бүлөңүзгө, ата-энеңизге, күйөөңүзгө 60 жыл жакшылык кылыңыз. Элестетип коюң. Биз адамдар көчөдө башка адамдар менен, жат адамдар менен жакшы мамиле кылганга буйрулганбыз. Өзгөчө үй бүлөбүз менен, аялы менен, күйөөсү менен, баласы менен, ата-энеси менен жакшылык кылганга андан да көбүрөөк буйрулганбыз. Элестетиң, кимдир бирөө аялы менен 50 жыл, 60 жыл жашады. 60 жыл жакшылык кылган болсо, жакшы мамиле кылган болсо, канчалаган соопка жетишет. Ошондой эле күйөөсү менен жашаган адам 50 жыл, 60 жыл күйөөсүнө жакшылык кылды. Ата-энесине жакшылык кылды, баласына жакшылык кылды, жакшы мамиле кылды. Ушул жерде канчалаган чексиз сооптар жатат. Ошондуктан пайгамбар айткан, адамдарды эң көп бейишке киргизген нерсе бул алардын адеп аклагынын жакшылыгы деген. Алла таалам биздин ар бирибиздин адеп аклагыбызды жакшы кылсын деп айтабыз. Эми адеп аклак биз азыр айткан адам айткандай бизге көрүнүп турган сөз, жылмайган, жакшы мамиле болгон болсо, ошондой эле биздин адеп аклактын биздин ички дүйнөбүзгө дагы алакасы бар жерлери бар. Башка адамдар туурасында жакшы ойлогондук, жакшы ойдо болгондук, башка адамдарга жакшылыкты каалагандык бүгүнкү күндөгү эң жоголуп бараткан чоң, эң берекелүү, сооптуу иштердин бири адамдарга жакшылыкты каалагандык. Жүрөгүңүздөн жөн эле жакшылык каалап койдуңуз. Кошунаңызга, таанышка, билишке, иштеген жериңизде кайсы жерде болбосун, ошол адамдарга жакшылыкты каалап койгондук дагы бул чоң эң сооптуу иштердин бири. Бул жерде бир окуяны айтып жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисал келтирип айтып жатат. Жолдо бир киши баратса дейт. Дарактын бир шагы жатса, жолдо баратса, ошол шакты мен ушул шакты чекеге алып коеюн. Адамдарга, мусулмандарга, ушул жерден өткөндөргө, машинага, жан-жаныбарга зыян бербесин деп ошону алып койгон болсо, ошол адам бейишке кирет дейт. Жана башка бир хадисте пайгамбар айтат, имандын эң аз, эң алсыз болгон жери имататул аза анит тариq дейт. Жолдогу зыян берүүчү нерсени алып койгондук дейт. Ошондуктан биз, урматтуу бир туугандар, адеп акылак дегенибизде өзүбүздүн жанагы ар бир адамдын өзүнө тиешелүү болгон эле кыймыл аракеттер эмес, балким сырткы башка адамдарга пайдасы тие турган кыймыл аракет иштерди дагы түшүнүшүбүз керек. Азыркындай жолдон зыян бере турган нерселерди алып койгондук. Жолдо мусор жатабы, бакалашка жатабы, өзгөчө машина бараткан жерде кээде жолдо таш туруп калат, таш түшүп калат. Коробка, ушундай чоң нерселер туруп калганда, дарактын шактары кээде адамдарга зыян бере турган нерсени алып койгондугубуз дагы бул эң адеп акылактын жакшы экендиги, адамдын адамгерчиликтүү экендигинен кабар бере турган нерсе жана инсанды бейишке киргизе турган нерселердин бири. Бизге эгер суроо болгон болсо, биздин WhatsApp'ка суроо берсеңиздер дагы болот, Instagram'да дагы суроо берсеңиздер болот. Умрага велик менен барсак канча расход кетет, билбейсизби? Умрага велосипед менен барып көрө элекпиз. Анан канча кетет, канча убакыт кетет экенин билбейт экенбиз. Өзгөчө бүгүнкү күндө эми шарт болуп турганда өзгөчө мусулман адам убактысыны, ден соолугуну, акчасыны ушундай
инсанга, мусулманга, бул дүйнөгө, акыретке пайдасы тийбей турган нерселерге жумшабастан, балким зарыл болгон. Бул убакыт деген, өмүр деген оюнчук нерсе эмес. Кайра кайталана турган нерсе эмес. Элестетиң, азыр велик менен бара турган болсо, канча айда, канча күндө барат ошол жака. Андан көрө билет ал десе дароо бара бербейби? Атын калтырып, велик менен барып ошол деп аты калган болсо, не кабырга барганда пайдабыз тийбесе. Бул дүйнөдө паланча велик менен барып деген болсо, ким Кыргызстан боюнча 7 миллион болсо, 7 миллиондун бардыгына эле жетпейт ал. Кээ бир 5-6 миң адамга эле кабарыңыз жетпесе, башка эч нерсе пайдасы жок. Ошондуктан инсан өмүрүнү, акчасыны, убактысыны өзүнө жана акыретине, мамлекетине керек болгон жерге иштеткендиги абзел деп айтар элек. Ассаламу алейкум. Таяммум тартиби кайсыл убакта кылса болот? Таяммумду кайсыл убакта кылса болот? Таяммумду эгерде суу жок болуп калган болсо, дарат алганга суу жок болуп калды. Сизге ушул караганыңызда, айлана чөйрөңүздө ошол дарат алып же болбосо суу издегенге чейин намаз убакыты өтүп кете турган болсо, ошол убакта таяммум кыласыз. Биринчиси. Экинчиси, эгерде ошол өтө катуу суук болуп, же болбосо ошол дарат алганда сизди жанагыдай бир жериңиз үшүгүп кете турган деңгээлде суук, ушундай өтө зыян бере кое турган деңгээлде болгон болсо, таяммум кыласыз. Анан бир аз эле биздин мисалы үчүн биздин кыштагы жөнөкөй эле убакта, ушул шаардагы кыштын суугунда эле ден соолугу чың турган адам дароо таяммум кылгандыгы туура эмес. Assalamu alaikum Mustaz. Balam 5-ci kursda medresede okuydu. Hazır 4 aylık davatga çıkıp ketdi. Dua kılıp koyuңuzчу. Rahmat. Allah taala razı olsun. Allahu aleykum assalam. Allah taala balаңызды элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылган балдардан кылган болсун. Алым, илимине амал кылган балдардан болсун деп Алла тааладан сурайбыз, жана адеп аклагыны жакшы кылсын деп Алла тааладан сурайбыз. Бұл баланын медреседе окугандыгы, иман жолунда жүргөндүк бул эң чоң инсандын бул дүйнөдө бактылуу боло турган эң жакшы ырыскылардын бири. Мындай ырыскылар көп адамдарга бериле бербейт. Өзгөчө бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө баланы өзүнүн табиятында сактап калыш, жакшы тарбия бериш, бузукулуктан, интернеттеги, көчөдөгү ушундай бузукулуктардан баланы сактап калыш мурункуга караганда бир топ эле кыйын болуп калды. Ошон үчүн сизге Алла таала ыраазы болсун, балаңызды берекелүү кылсын, илимин, адеп аклагын берекелүү кылсын деп Алла тааладан сурайбыз. Assalamu aleykum Ustaz. Менин жолдошум инсульт алып калган. Анан мен карайм. Кечке анан чарчап калып, багымдат намазы калып жатат, тура албай калып жатам. Кандай кылып окуп турсам болот? Алла таалам эң биринчи сизге айтарым, сизден Алла таалам ыраазы болсун. Чындыгында сизге окшогон аялдардын бар болгондугу, чыныгы энелердин, чыныгы аялдын намысыны, иманыны, жанагы бейиштик аялдардын сыпаттарын бар экендигинен кабар бергендиги бул сиздин кылган амалыңыз. Чындыгында инсанды кубанычка, сүйүнүчкө бөлөй турган нерсе. Бүгүнкү күндө көптөгөн аялдар күйөөсү сиздин күйөөңүзгө окшоп инсульт эмес, бир аз ишинен банкрот болуп калса эле күйөөсүн таштап кеткендер бар. Эң биринчи айтарым сизге Алла таала ыраазы болсун. Күйөөңүзгө сабыр кылып, ошол жакшылыгын унутпастан, Алла таала кылган сизди ак нике менен ушул кишиге жолуктурганына шүгүр кылып, жакшы мамиле кылганыңыз үчүн Алла таалам сизди бейиш менен сыйласын. Бул дүйнөдө сизге Алла таалам ушул кылган жакшылыгыңызга көптөгөн жакшылыктарды берсин. Ошол жакшылыктардын баарын өзүңүздөн, ден соолугуңуздан, бала чакаңыздан, небере чебереңизден, үй бүлөңүздөн ушул жакшылыктардын натыйжасын Алла таалам өзү көргөзсүн деп айтар элем. Экинчиси, мүмкүнчүлүк болбой жаткан болсо, ушул намазга тургуза турган нерселерди кылышыбыз керек да. Телефонду койгондук, бири-бирибизди балабызды ойготкондугу, же болбосо үйдө сиздерден башка кайненеңиз, кайнатаңыз болгон болсо, ошолорго эскертүү бериш керек. Же кээде өзүңүз бөлөк кылып калсаңыз, кошуна, же болбосо достор болуп калат, эже сиңди, апаңыз болуп калат. Ошондой зарыл болгон адамдарга
намазга тургузуңуз деп айтып жардам беришибиз керек. Эми кээде сиздики мындай оору болгон болсо туура түнү 2 жолу турушуңуз мүмкүн. Ушундай кыйынчылык болуп калышы мүмкүн да, эртең менен бабамдатка тура албай. Ошондуктан сиз эгерде мүмкүнчүлүк болгон болсо бабамдаттын биринчи убактында окуп деле анан эс алсаңыз дагы болот. Ассаламу алейкум. Менин падышам барган сайын каттуу болуп кетти дейт. Өзүнүн туугандарына жардам бергенди каалабайт. Туугандарды кантип бири-бирине мээримдүү кыла алам, кеңеш берип коюңуз суранам дейт. Пайгамбарыбыз хадисте айтат. Кимде ким дейт. Кимде ким өмүрү узун болушту каалаган болсо, кимде ким ырыскысы кең болушту каалаган болсо, тууган уругуна жакшы мамиле кылсын дейт. Сизден Алла разы болсун. Ушул сиз дагы сиздин айткан нерсе дагы бүгүнкү күндөгү көптөгөн эмес, ушул сизге окшогон аялдар бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү азак болуп жатат. Бул күйөөсүнүн ушул бир туугандар менен жакшы мамиледе болуп, ушул күйөөмүн бир туугандары мен үчүн эң кымбат адамдар деп, аларды биримдикке, ынтымакка чакырып, аларды ушундай берекеге чакырган аялдар өкүнүчтүүсү азыраак болуп жатат. Сизден Алла Таала ыраазы болсун. Күйөөңүздүн ошол бир туугандар менен ынтымак болсун деп ошого аракет кылгандыгыңыз бул сиздин акылыңыздан, ыйманыңыздан, адеп аклагыңыздан, тарбияңыздын жакшылыгынан кабар берген бир белги. Алла Таала бизден ыраазы болсун. Эми кантип бир туугандардын арасында жакшы мамиледе кылабыз? Ошол убакта биз экинчисин дагы айтып коюшубуз керек. Бул жакшы эмес мамиле эмнеден болуп жатат? Көбүнчө акча, анан экинчи тарап аялдар. Жеңеңиз же болсом сиз ушул бир туугандар жөнүндө эч кандай жаман сөз айтпаш керек. Бир буюм берди эле бербей койду, акча алды эле бербей койду, келбей койду, салам бербей койду, чакырбай койду. Күнүмдүк жашоодогу кээ бир кемчиликтерди айтпаш керек. Бир туугандардын арасында. Агаң ушундай кылды, иниң ушундай кылды деп билинместен бир жолу, эки жолу, үч жолу, 10 жолу айтсаңыз, күйөөңүз кааласа ошол бир тууганын эже карындашын жаман көрүп калат. Ошондуктан тетиресинче бир туугандардын жакшылыгын айтыш керек. Жеңеңиздин, анын балдарынын жакшылыгын айтың. Кантип бир туугандарды жакшы кылам десеңиз, алардын жакшы жактарын айтыңыз. Кече мурунку күнү жеңем тамак кылган экен, таштап кетти. Үйүндө кулпунай пышкан экен, алмасы пышкан экен, өрүгү пышкан экен, сизге таштап кетти деп аларды кээде чайга чакырып, кээде өзүңүз аларга барыңыз, тамак кылып апарып бериңиз, үйүндө устачылык, бир жакшы иш болуп жатат. Телефон чалып, акыбалын сурап, аларга ушундай жакшы сөздөр айтып туруңуз. Иниңиз салам айтты сизге, иниңиз тамак кылып, шуну берип берди эле, өзү келе албай калды эле, иш чарага, чайга келе албай калган болсо, күйөөңүздүн ошол бир туугандарды жаман көрүп кала турган кылбастан балким анын үзүрүнө себебин түшүндүрүң. Бүгүн иш чыгып калды эле, зарыл болуп калды эле, себебин аларга түшүндүрүп, бир тууганын жаман көрбөсүн. Балким бир тууганын жакшы көрө турган иштерди кылыңыз. Алардан эч кандай кемчиликтерин айтпаң. Үйгө келгенде дагы, алардыкына барганда дагы кемчилигин айтпастан, жакшылыктарын айтсаңыз, бир туугандардын ичинде ынтымак, келишкендик пайда болот. Көбүнчө ушундай акча, анан мамиледе аялдар андай деди, мындай деди деп бир туугандарын жаман көрүп калат. Ошондуктан ушул эки нерсени кылыңыз. Кээ бир кемчилик, буюм алды берди де кемчилик болгон болсо, акчада кемчилик болгон болсо, мамиледе кээ бир кемчиликтер болгон болсо, алардын кемчиликтерин айтпаңыздар. Балким мактаңыз, жакшы жагын айтың, өзүңүз, күйөөңүздү алып барың, аларды чайга чакырыңыздар. Ушинтип ортодогу жанагы келишпестик, жүрөктө болгон кээ бир капачылыктар кетет. Ассаламу алейкум. Аллах разы болсун сизге. Биз үй бүлөбүз менен намаз окуйбуз. Менин ата-энемди чакырып, эне сүтүн берейин десек, күйөөм 3-4 киши эле чакырам дейт. Менин ата-энем 15 киши ашык киши менен келем дейт. Кимисин угабыз, кандай кылсам кылам? 14 жыл болду үйлөнгөнүбүзгө дейт. 14 жылдан бери иш, той, андай жакшы иштер болот да негизи. Ошол убакта эле мындай келип кетсе керек да. 14 жыл болгон болсо, ошол сүт акысыны бериш деген өз негизи шарт деле эмес да. Андан башка сиздерде той болду, ал бул отуруш болду, келип кетишти да. Негизги максат эми ошол эки үй бүлөнүн ынтымагын, бекемдигин сактап калыш да, ушул мамилени оңдоп калыш. Анан ошол 14 жылдан бери ошол нерсени кылышым керек эле деп бир нерсени
кармап алганыбыз дагы туура эмес да. Бул эгерде парыз болгон болсо, сөзсүз боло турган нерсе болгон болсо, эми ошол нерсеге капа болсок болот да. Ушул мисалы үчүн ажыга окшогон бир парыз, чоң улук нерсе аткарылбай калды. Эми биздин ибадатыбыз кандай болот? Же болбосо нике кыйылбай калды дегендейчи. Нике кыйылбай калса нике жүрбөйт го эми, айтам да. Ушундай чоң нерсе болгон болсо биз кыжалат болсок болот. Бул жөнөкөй эле нерсе экен. Азыр эле ушул 1-2 саат мурун дагы бир карындашым чалды. Мен апамы келип турмушка чыкканына 3 ай болду. Апамы келип кетиң десем, кайнене мынабай жатат дейт. Келбей эле турсун деп. Мен айттым, сиз турмушка чыкканыңызга өзү 3 ай болгон болсо, ош жаллабат ушундай алыс жер болгон болсо өз негизи. Анан апаңызды кыйнап не кыласыз? Кайнеңизди кыйнап не кыласыз? Зарыл деле эмес азыр ошол тиричиликти кылып, ошол жерге негизги болгон мамилеңизди кыла бериңиз деп айттым да. Бул жерде деле ошондой. Сиздерге турмушка чыкканыңызга 14 жыл болуптур. Сөзсүз ошол сүт акысын бериш үчүн чакырыш керек. Парыз деген жери жок. Макул, 4 адам болсо 4 адам той, башка иш чара болгондо деле ошондо деле иш кылып койсо болот. Эми ошол 4 адамга алып келинген нерсе негизи 15 адамга деле жетет да. Ар бирине жилик беришим керек, мен 2 кой союшум керек, жылкы союшум керек деп ушундай чоң маселеге айландырбаса. Эгерде жөнөкөй эле кылам деген болсо ошол 5-6 килограмм эт жеткендей эле 4-5 адамга, ошол 10 адамга деле жетет. Ошондуктан сиздер иш чараны кыйынчылык кылып ушул 14 жылдан бери жашаган жашоону мындай кичинекей нерседен чоң проблемага айландырбаш керек да. Эң эле жөнөкөй, макул. Апаңыздарга айтың, же болбосо дагы бир мүмкүнчүлүк болгондо чакырабыз деңиздер. Бир эле эсепти кармап алыш деле шарт эмес да. 14 жыл болгондон кийин балаңыз үйлөнөйүн деп калыптыр. Бул кичинекей нерсени кармап алып ошону кайра кылышым керек деп ошого бекем кармап алгыңыздар туура эмес. Болбосо болбоптур мейли. Кийинки эртеге бир күн балаңыз чоңоюп калыптыр. Дагы бир мүмкүнчүлүк болгондо кыла бересиздер. Айтайын дегеним, өтө зарыл болгон нерсени кармап алып, үйбүдө келишпестик пайда болбосун деген эле сөз. Ассаламу алейкум. Менин балам 40 күндүк даватка кетти эле, келгенде медресеге тапшырат. Өтүп кетсин медресеге деп дуа кылып коюңуздарчы дейт. Алейкум ассалам. Алла таалам ар бирибиздин балабызды иманда, адеп ахлактын үстүндө, жакшылыктын үстүндө, адамдарга жакшылык кылып, ушундай элине, жерине пайда тие турган балдардан болсун. Ошондой жерде кылсын ар бирибиздин балабызды. Сиздин дагы балаңызды ошондой кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Ошо Алла Таалам кайсыл медресеге болсо дагы жолун ачып, окууга өтүп кеткенге Алла Таалам өзү насип кылган болсун. Ассаламу алейкум устаз. Касы намазда куптан намазынын 2 рекет окулат, анан 2 рекет витр 3 рекет витр намазды окулабы же шарт эмеспи дейт. Ошол витр важип деп айтып жатпайбы? Өз негизи ошол витр важипте пайгамбарыбыз сапарда дагы, хадарда дагы, сапар кылган, сапар эмес, сапарга чыкпаганда дагы пайгамбарыбыз таштаган эмес. Ошондуктан сапарда болсоңуз дагы, сапарда болбосоңуз дагы мүмкүнчүлүк болсо ошол витр намаздарды калтырбастан окуганыбыз бул жакшыраак, сооптуураак, сүннөткө ылайык болуп эсептелет. Тойлордо арак ичкен адамдар менен чогуу отуруп калабыз. Бул жагы кандай? Чындыгында өз негизи бүгүнкү күндө ушул дайым айтам да ушул сөздү. Биз жанагындай эл көрсүнгө, же болбосо жүрөктөн болбогон нерселерге аралашпаган жакшы да өз негизи. Инсандын акыретине дагы, бул дүйнөсүнө дагы пайда бере турган нерсе. Анан азыр ушундай арак аралашкан тойго барбай койгон деле жакшы. Барсаңыз, бул жерде арак ичкен, бул жерде арак ичкен, уруш, талаш, тополоң, ал жерде жанагы музыка, уруш, талаш. Кошо турган нерсеңизди кошуң, бере турган нерсеңизди туугандык мамилени аткарың, дуаңызды бериңиз, анан ошондой жерге отурбаган жакшы өз негизи. Алла Тааланын каары түшө турган жерде болбогондук жакшы. Биз ошол тууганыбыздын көңүлү деп отурабыз ал жерде. Бирок ошол тууганыбыздын көңүлү эртеге биздин акыретибизге, кабырыбызга, ошол жердеги бир бала апатка тоскоолдук боло албайт да. Биз туугандык мамилени кылбагын деп айтпайбыз. Туугандык мамилени аткарың, кошо турган кошумчаңызды кошуңуз, бара турган болсоңуз барыңыз, салам бериңиз, дуаңызды бериңиз. Себебин түшүндүрүп коюңуз. Урматтуу тууганым, мен сени жакшы көрөмүн, бир тууганымсың, кошунамсың, досумсуң, кудамсың, бирок ушундай жерге менин ыйманыма, менин жүрөгүмө, тарбияма ушул нерсе жол бербей жатат. Ошондуктан кечирип кой деп дуаңызды бересиз. Кошо турган кошумчаңызды кошуп коюп кете берсеңиз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум устаз. Менин эжем турмушка чыгып, бирок күйөөсү зына кылып келишпестиктен айынан 2 ара жолго түштү. Бирок күйөөсү жообун бербеди. Күйөөсү учкан кузсун. Астананы аттасаң сага жашоо жок деп айткан.
5 айдан кийин күйөөсү кайтыш болду. Ошондо эжеме талак түшөбү, ошол жөнүндө толук маалымат берип коюңузчу. Бул айткан, эгерде тирүү болгондо сурайт элек ушул маселени. Ушул жерден чыккан болсоң, сен талакты ниет кылдыңбы же талакты ниет кылбадыңбы деп. Бул биринчиден. Экинчиден, бирок азыр күйөөсү бул дүйнөдөн өтүп кетиптир, көз жумуптур. Күйөөсү өткөндөн кийин ошол отосундагы нике үзүлдү деген сөз. Иддасы бүткөндөн кийин ошол боюнда болбосо, баласы жок болгон болсо, турмушка чыга берсе болот. Ассаламу алейкум устаз. Биздин айылда Кудай өткөзөбүз деп урушуп жатышат. Негизи Кудай өткөзүүгө болобу дейт. Жанагы сел баскан, уруш же болбосо жанагы кээ-бирки кырсык болгон жерлерде Кудай өткөзөбүз деген бул ошол жерге бир союйлук, Алла Тааладан сурайлык, Алла Таалам ушул бала апаттан сактасын деп дуа кылайлык деген эле маани. Анан жанагындай бир нерсени пиширишим керек, сөзсүз жетип токоч кылып, паланчы адамга жеткизишим керек, 40 адам деп ошондой нерсе башка шариаттан сырткары ырым-жырымдарды кошолгандыгыбыз туура эмес. Анан Кудай кылабыз деп дагы кээде ушундай да туура иштер болуп калат. Ошол жерге койду союп, арак-барак жанагындай арам нерселерди кылып алгандык дагы туура эмес. Ал жерге эми бир кой союлуп, эл аксакалдар чакырылып, эл ошол айыл биргеликте дуа кылат. Алла Таалага, о жаратуучу Алла Таалам, ушул курбанчылыкты койду сойдук, жылкыны сойдук, уйду сойдук сен үчүн. Биздин айылыбызга, коло кошунабызга, мамлекетибизге кыйынчылык келбесин, кырсык апат келбесин деп дуа кылгандык. Бул эч кандай маселе эмес. Ассаламу алейкум ажеке, биз жаш үй-бүлөбүз. Бизге дуа кылып коюңузчу. Сүйүктүү келинчегим уктай албай кыйналып жатат. Аты Гүлмира. Сизден Аллах разы болсун. Алейкум ассалам. Жаш үй-бүлө экен, Алла Таалам сиздерди бактылуу кылган болсун. Сиздерге көптөгөн элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылган балдарды берсин. Чындыгында бул жаш үй-бүлөлөргө, жана үйлөнөм дегендерге, турмушка чыгам дегендерге айтарым, мүмкүнчүлүк барында тез-тез үйлөнүңүздөр, турмушка чыгыңыздар. Кыргыздын, мусулмандардын санын көбөйтөйлүк, сапатын көбөйтөйлүк, бозокулуктан, бала апаттан, кырсыктан, зынадан алыс болойлук. Бардыгыбыз ушундай жаштар үйлөнгөн болсо, турмушка чыккан болсо, биз Кудай кааласа жакшылыктын үстүндө, тойдун үстүндө, ийгиликтин үстүндө болобуз. Жана ушундай жаштарга айтарым, ажырашпаңыздар. Жашоо оюнчук эмес. Бул нерсе жашоо шанс кайра кайталана турган нерсе эмес. Сен менин тоюма 4 подушка бербей коюпсуң, төшөк бербей коюпсуң. Года тарап экинчи тарапка биз барганда 2 кой эмес, 1 кой союп койду деп кызын ажыраштырып бергендер бар. Ушундай болбогон нерселер үчүн 2 жашты кыйнап ажыраштырбайлык. Ошол адамдар өздөрү бактылуу болсун. Канчалаган эже карындаштарыбызды көрүп жатабыз, ажырашкан, талаалап жүрөт, Россиялап жүрөт, Түркиялап жүрөт, жумуш кыйналып аткан, ооруп аткан, өлүп аткан, урушуп аткан, союп аткан ушундай жаман окуялар көп болуп жатат. Баардыгы эмнеден? Жакшына турган үй-бүлөнү уруштуруп, талаштырып, ажыраштырып, анан балакеттин баардыгыны өзүбүз кылабыз да, анан күнөөнүн баардыгыны ар кимге коебуз. Ошондуктан айтарым жаштарга үйлөнгүлө, турмушка чыккыла, ажырашпагыла, балалуу болгула. Сиздин аялыңыз уктай албай жатат экен. Бүгүнкү күндө эгерде шаарда болгон болсоңуз күн ысыктан уктай албай калышы мүмкүн. Экинчисинен телефон көп шукласа деле уктай албай. Саат 2-3 чейин телефон шуклаган болсоң, андан кийин уктай албай кыйналасың. Ошондуктан эрте жатыш керек, телефонду азыраак шуклаш керек. Эң негизги нерселердин бири. Анан дагы эмне? Сериал көргөндөр өтө көп. Сериал көрүп, ушул оюнун баардыгы, жашоосунун баардыгы жанагындай сериалдарга кирип кеткендер дагы уктай албай кыйналат. Ошондуктан эгерде ушул жактан бир негизги маселе болгон болсо, барып врачка барып көрүнүш керек, эң негизгиси. Анан жанагындай мен айткандай жөнөкөй күнүмдүк турмуштагы себептер болгон болсо, ошол нерселерге көңүл буруш керек. Шаарда жанагындай кондиционер жок, ысык жерде жатсаңыз да уктай албай кыйналасыз. Үйгө ушундай шарт түзүш керек. Ассаламу алейкум устаз. Намаздын аягында салам бергенден кийин дуа окуп туруп, омин кылып туруп, аятал курсини окуйбузбу же бата кылбай туруп окуйбузбу? Рахмат. Аллах Таалам разы болсун. Негизи бизде Кыргызстанда адатта намаздан кийин, окуп бүткөндөн кийин аятал курси окулуп, зикирлер кылынып, анан кийин жамаат менен дуа кылынат. Пайгамбарыбыздар ушул хадисте келген, ушул парыз намаздардан кийинки дуа кабыл болот деп.
Ошондуктан кээ бир адамдар ушул зикир кылбастан ошол жерде дуа кылышым керек, жанагы хадиске амал кылам деп ушундай кылып калат. Анан негизи жамаат менен кылганда азыркындай эле ошол парыз намаздан кийин кадимгидей зикирлер кылынып, анан жамаат менен дуа кылынат. Ассаламу алейкум устаз. Менин жолдошум ооруп жатат. Садаканы баламдан алып берсем садака кабыл болобу же болбой калабы дейт. Баласынын акчасы, атасынын акчасы. Ошондуктан балаңыздан алып садака берсеңиз болот. Алла таалам сиздин күйөөңүзгө шифа берсин. Сиздерди бактылуу кылсын, уруштурбасын. Алла таалам үй бүлөңүздөргө береке берсин деп айтар элем. Ассаламу алейкум устаз. Эркектер кашты кыскартса болобу дейт. Эркектер кашты кыскартса жөнөкөй убакта кыскартса болбойт, жөнөкөй убакта. Анан жана кээ бир адамдардын жанагы аксакал же болбосо кээ бир адамдардын кашы өтө өсүп кетип, кандай бир даражада көзүнө кирип же болбосо ушундай тоскоол жарата турган деңгээлде өтө узун болуп кетсе, зарылчылыкка алса эч нерсе болбойт. Зарылчылыкка. Анан жөндөн жөн аялдарга окшоп жасанганга алгандык бул биринчиден пайгамбарыбыздын хадисинде дагы айтылгандай туура келбейт, экинчиден аялдарга окшош керек. Ассаламу алейкум. Эркек баланы канча жашынан сүннөткө отургузуш керек? Сүннөткө өз негизи мен өзүм балдарымда экөөнү тең кылып көрдүм. Кээ бир балдарымды жашында отургуздурдум, кээ бир балдарым бир аз чоңоюп калганда. Бир аз чоңоюп калганда ушул бир аз кыйыныраак болот экен. Баланы отургузганда бир аз чоңоюп калгандан кийин отургузса, жанагы көбүрөөк кыймылдап кыйналат экен. Жаңы төрөгөндөн кийин кылган болсо, жанагы баланын териси тез бүтүп өткөн дагы ооруганын дагы эч нерсеси билинбей, ошо кичинекейинде эле бүтүп кетет экен. Өз негизи ошол мүмкүнчүлүк болсо, ошол төрөлгөндөн кийин жанагы териси тез бүтө турган убакта кылганда эле жакшыраак деп айтышат. Алдынданын арасында өз негизи талаш маселе. Кээ биркилер жашында кылсын дейт, кээ биркилер бир аз чоңойгондо кылсын дейт. Ошол балага тоскоол болбой турган, же болбосо жанагы кыймыл аракети көп болуп калгандан кийин отургузуп койсо, бала отурбай, турбай кыйналып калат экен. Ошон үчүн жанагы анда отуруп тура электе ошол убакта кылса, жанагы териси тез бүтө турган убакта кыйналбай, билинбей тез бүтүп кетет экен. Саламатсызбы? Бамдат намазын окубай уктап калсак кайсы убакта окуса болот? Бамдат намазын окубай калсак, өз негизи ошол күн көтөрүлгөндөн кийин окушубуз керек. Дароо бамдат намазыны ошол убакта күн көтөрүлгөндөн кийин, найза бою көтөрүлгөндөн кийин бүгүнкү күндө 9:10 окушубуз керек. Саламатсызбы? Мен 18 жаштамын. 38 жаштагы ажырашкан мырзага турмушка чыксам болобу? Чоң рахмат. Шариат боюнча өз негизи ошол ажырашкан адамга турмушка чыкпасын деген жери жок. Негизги маселе ошол сиздердин келишимиңиздер, ынтымагыңыздар, ошол бири-бириңизге жаккандыгыңыздар, ошол шарттарга карап турмушка чыксаңыз, эгерде татыктуу болгон болсо, Кудайдан корккон, арак ичпеген, жоопкерчиликтүү, ыймандуу адам болгон болсо, турмушка чыксаңыз боло берет. Алла таалам сизди бактылуу кылсын, сизге ылайыктуу, Кудайдан корккон, жакшы, салих, элге жерге динге кызмат кылган баланы насип кылсын деп Алла тааладан сурайбыз. Бүгүнкү биздин берүүбүз дагы аягына чыкты, урматтуу бетогандар. Биз кыска нуска токтолуп коелук. Бүгүнкү биздин темабыз адеп ахлактын зарылчылыгы деген темада сөз кылдык. Эмне үчүн адеп ахлакка өзгөчө көңүл бурабыз дегенди дагы айтып кеттик биз, урматтуу бетогандар. Биз айттык, эмнеге адеп ахлакка оңдогонго аракет кылабыз дегенде биз 5 себепти айттык. Ушул 5 себепти эфирдин аягына сиздерге кайталап коеюн. Биринчиси Алла таалага баш ийүү үчүн, экинчиси пайгамбарыбызга баш ийүү үчүн, үчүнчүсү Алла тааланын бизди жакшы көрүүсүнө жетүү үчүн, төртүнчүсү пайгамбарыбыздын шапаатына жетиш үчүн, бешинчиси бейишке киргизе турган эң көп амалдардын бири бул адеп ахлактын жакшылыгы болгондугу үчүн биз адеп ахлагыбызды оңдойбуз, ошону оңдогонго аракет кылабыз. Алла таалам барыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын, адеп ахлагыбызды оңдосун. Алла таалам Кыргызстаныбызда көптөгөн жаш кыздарыбызды турмушка чыкканга, жаштарды үйлөнгөнгө насип кылсын жана үйлөнгөндөрдү Алла таалам ажыраштырбасын. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.